Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар. Бүгүн биз тоокторго кармышка жасайлы деп чечтик. Себеби үйдөн чыккан ар кандай тамак аштар көп болот. Чөп чар болсун, башкасы болсун, ошолорду тоокторго алып келип ыргытып бере беребиз, бирок жалпак идиштерге салып коебуз. Же ар кандай бир ыңгайсыз идиштерге салып коебуз. Анын себебинен же тооктор жүдөйт, өздөрү балтырайт, же тоокананын ичин балтыратып чачат. Ошондуктан алар үчүн бир тазараак бир нерсе болсун деп, ушул нерсени жасайын деп чечтим. Бул нерсенин эч кандай кыйынчылыгы жок, бирок кимдир үчүн бир аз да болсо пайда болот деген ойдобуз. Ал үчүн болгону мына бул диаметри 10-дук, тактап айтканда 100-дүк десек болот. 100-дүк пластикалык труба, узуну 1 метр. Бир жагында мондай стандартный заглушка кетет. Заводдон ошондой чыгат. Мунун өзү 80 сом турат, заглушкасы 40 сом. Бул жагына дагы бир заглушка кетет, бул дагы 40 сом турат. Бирок негизи заводдон чыкканда бир жагы андай заглушка киргенге ылайыкталып чыгарылбайт. Андай жок, эч кандай, эч жакта таппайсыздар. Ошондуктан бул нерсени жасап коюш оңой эле нерсе. Заглушка кириш үчүн бул жерде акырын отко кактайсыздар. Бир аз эле тегеретте кактап туруп эле былпылдап чыгат, жумшак болуп. Анан эле муну акырын тегеретип туруп эле акырын киргизип койсоңор мына. Болду, заглушка болуп калат. Бул заглушканын эмнеге кереги бар? Съемный болгону. Себеби ичине ар кандай суюгу болот, коюусу болот. Ошол нерселерди кийин кайра тазалап, жууп коюп турганга ыңгайлуу болсун үчүн. Болбосо таптакыр деле бекитип салса боло турган нерсе. Эми бул нерсени жасоо үчүн бизге болгону 4000 сомдук ширпоёрд, 2500 сомдук болгарка, 2500 сомдук пчелка эле керек. Болду. Ошону сатып аласыздар. Ошону менен 9000 сомдук инструмент алсаңыз, мондай 180 сомдук неме жасалат. Кармышка жасалып калат буюрса. Зато инструменти болуп каласыз. Кайра башка нерсе жасаганга дагы. Бир жагын таптакыр эле бекитип салса деле болот. Зарылчылыгы жок. Болду. Бул эч жакка жылбайт. Сантехникадан кабары жоктор үчүн лайфхак десек болот. Кадимкидей эле тамак жасалган май бар го. Любой машинанын майы болсун, кандай гана май болсун, ошол майды алабыз бир аз. Ошону менен могу четтерин суулап майлап коебуз. Себеби заглушка кирбей кыйнайт. Бул резинканы бир жагын таптакыр эле бекитип салабыз, бир жагын ушинтип калтырып коебуз. Кийин сууруп алып, тазалап турганга ыңгайлуу болсун үчүн. Бир аз майлап туруп эле анан акырын түртүп койсоңуз кирип кетет мынакей. Болду. Кургак болсо кирбей кыйнайт. Потом маркер менен чийип алабыз. Кадимкидей эле өтө терең түшүп кетпеш керек. Бул жагы дагы, бул жагы дагы. Терең түшүп кетсе ичи тайыз болуп калат дагы, жеген нерселерин кайра сыртка алып ыргытып салышат. Ошондуктан колдон келишинче баштары батса эле болду. Мисалы бул 10 үчүн кенен кесир жакшы жетип берет да, жарайт ушул. Мына кесип салдым. 8 см. Мындай эсептегенде 8 см болот экен. Мынакей ичинен мындай болот, тиягы мындай. Бул жакшы өстүрдө калыш керек. Бул жок болсо кыйын болуп калат. Андан кийин мына мондай эки бурст алып келдим. Ортосун бир аз жедирип коебуз, чтоб ар бери термелип кетпеш үчүн. Турчай бар, ары бар. Бул контролдо болот, эмне жасап атасың деп. Эки жагынан, эки капталына бирден шуруп, бул жагына бирден шуруп. Болду. Көтөргөнгө жеңил. Бир жагын ачабыз, жууп туруп, мыянан агызып туруп, кайра ордуна коюп кое беребиз. Болду. Таңкы саат 6. Тоокторду тургузуп, алар уже бир сыйра тамактарын жеп, азыр эшикке таза абага прогулкага чыгып кетишти. Тигине дагы да болсо жарык кире элек караңгы боюнча. Анан эми урматтуу бир туугандар, мындай көпчүлүктүн суранычы менен көп талап болду чындыгында WhatsApp группа ачалы деген. Анан WhatsApp группа ачтым. Элибиз жерибиз үчүн кандайдыр бир деңгээлде кызматын кылат деген ойдобуз. Пайдалуу маалыматтар болсо каалашынча бөлүшүп туруңуздар. Анан негизгиси
meni kattap koy, meni koşup koy debestен эле ушул видеонун астына кирсеңиздер, ошол WhatsApp группанын ссылкасын калтырдым. Ошол ссылка аркылуу эле кирип аласыздар. Тоок сүйүүчүлөр үчүн башкаларга да жиберип койсоңуздар болот. Баардыгы үчүн эшик ачык буюрса. Ошол урматтуу бир туугандар, кайрадан кийинки видеолордон жолугушканча сак саламатта туруңуздар деп коебу телевизордо.